Коомубузда болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардын топтому менен тааныштырып, сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Украинанын президенти Володимир Зеленский мусулмандар менен чогуу ооз ачууга катышып, эми бул расмий деңгээлде жыл сайын өтүүчү салт болуп каларын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышкан. Бүгүн биз Украина үчүн ушундай салтты расмий деңгээлдеги ифтарды баштайбыз. Биздин баатырларыбыз азыркы мусулман аскерлери. Биз Украина ар бир адамды баалай турганын, ар бир коомчулукту баалай турганын ырастайбыз, деген Зеленский ооз ачуу маалында. Зеленский Украина мамлекети ичиндеги мусулман жана украиндер сыяктуу тынчтыкка жана жамандыктан коргоого умтулуп жаткан дүйнөдөгү бүткүл мусулман коомчулугуна ыраазы экенин баса белгиледи. Коңшу Казакстандан Шымкент шаарында айдоочусу жок автобус аялдамада турган адамдарды кес келип сүзүп, 4 адам каза болду. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ 8 апрель күнү 18:30 чамасында болгон. Анда автобустун айдоочусу автобусту эңкейишке кол тормозу менен токтотуп, өзү түшүп кеткен. Жыйынтыгында автобус жылып кетип, катуу ылдамдыкта барып аялдамада турган адамдарды сүзгөн. Жыйынтыгында 4 адам окуя болгон жерден каза болгон, дагы 3 адам оор абалда ооруканада. Полиция бул боюнча териштирүү иштерин баштады. Бүгүн 9 апрелде коңшу Казакстандын Борбор Астана шаарында күрөш боюнча Азия чемпиондугу старт алат. Бүгүн күрөштүн грек-рим түрү боюнча мелдештер башталат. Бүгүнкү мелдеште Кыргызстандын 5 балбаны килем үстүнө чыгат. 55 кг салмакта Сардарбек Конушбаев индиялык Рупин аттуу балбан менен кезгелет. 63 кг салмакта Дастан Кадыров дагы индиялык Нираш аттуу балбанга каршы килем үстүнө чыгат. 77 кг салмакта Акжол Махмудов дагы килемге чыгат. Ал алгачкы күрөшүн 1/4 финалда баштайт. Акжол Махмудов бул баскычта сингапурлук жана түркмөнстандык балбандардын жеңүүчүсү менен кезгелмекчи. Ошондой эле 87 кг салмакта Атабек Азизбеков дагы бүгүн күрөшөт. Анын алгачкы атаандашы түштүк кореялык балбан болот. 130 кг салмакта Роман Ким дагы бүгүн килемге чыгат. Ал жарым чейрек финалда алгачкы жүрүшүн баштайт жана атаандашын япониялык Сигео Окурамга аттуу балбан болмокчу. Беттештер Бишкек убактысы боюнча саат 11:30 башталмакчы. Жалал-Абад облусунун Кара Инген айылындагы турак үйгө чагылган төштө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлайт. Маалыматка ылайык, 8 апрель күнү таңкы 4:15 чамасында Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Кара Инген айылындагы тоонун этегинде жайгашкан турак үйгө чагылган түшүп күйүп кеткен. Турак үй өрттөнүп жаткан учурда 13 жаштагы жана эгиз балдар бала терезеден качып чыгышкан. Алардын башка үйдүн ичинде эч ким болгон эмес. Жабыркагандар жок. Ал эми жогоруда аталган балдар туугандарыныкына жайгаштырылды. Жеринде жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан акт түзүлүп, турак үй жараксыз экени аныкталган деп билдиришти министрликтен. Бишкек шаарындагы Мурманск көчөсүндө канализацияга жол ачуу үчүн жер казып жаткан 2 адамды топурак басып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. 8 апрель күнү Мурманск көчөсүндө канализацияга жол ачуу үчүн жер казып жаткан 2 жаранды топурак урап түшүп басып калгандыгы тууралуу маалымат 112 номуруна кабарланган. Жерине ыкчам түрдө 5 куткаруучу тартылган. Топурак басып калган 31 жаштагы жаран ошол жерден каза болгон. Анын сөгү ички иштер министрликтин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Ал эми куткаруучулар тирүү чыгарган 97-жылы туулган 2 жаран тез жардам кызматына өткөрүлүп берилди. Туркиянын Анталия шаарында Кыргызстандын 2 жараны катуу жол кырсыгына кабылып, бири каза болду. Бул тууралуу Туркиянын жергиликтүү басылмалары жазып чыгып, кийинчерээк Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 8 апрелге караган түнү болгон. Анды катуу ылдамдыкта келе жаткан унааны айдоочу башкара албай, унаа мамыга урунуп чачырап кеткен. Кырсыктын кесепетинен Кыргызстандын жараны 93-жылы туулган айым каза болгон. Экинчи жабырлануучу Асранкулованын сөөгү сынып, көкүрөгүнөн жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Анын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Учурда башкы консулдук маркумдун жакын туугандары менен биргеликте сөөктү Кыргыз Республикасына груз 200 жүк жөнөтүү маселесинин үстүндө иштеп жатат деп билдиришти Тышкы иштер министрлигинен. Жол жээгинде мыйзамсыз сатылып жаткан күйүүчү майлар тазаланууда. 3 айда 807 000 сомго айып салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмү жол жээгинде мыйзамсыз башалама күйүүчү майларды сатып жаткан жарандарга карата тийиштүү чараларды көрүү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишкен. Жыл башынан тартып жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы тарабынан өлкө аймагында мыйзамсыз
күйүүчү май саткан 269 факты аныкталып, жалпы 807 миң сомго айып салынган. Ошондой эле 19.435 литр мыйзамсыз күйүүчү майлар мамлекеттин карамагына алынган. Калктын коопсуздугун камсыздоо максатында мындан ары дагы бул багытта иш-чаралар күчөтүлмөкчү. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Амангулов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.